Бүгін урматтуу мусулман бер туугандарым, ар бир мусулманга өтө пайдалуу болгон намаз тууралуу сүйлөшөбүз. Бул акыл намазы. Көп бул адамдар бул намаз тууралуу билишпейт, балким уккан эмес. Бул дагы фазаил садакат, фазаил амалда, аны дагы кээ бир мурдагы чыккан басылмаларында болбосо, бул тууралуу кыргызчада которулган эмес. Акылды күчөйтүүчү намаз, зээнди, памятти күчөйтө турган намаз тууралуу. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда турган учурда Али радиаллаху анху келди. Я Расулаллах, мен Куран жетей албай жатам, хадис жетей албай жатам. Акылымды, памятимди, зээнимди кантип күчөтсөм болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Али, мен сага бир жолду үйрөтөйүн. Ал сага пайдалуу, кимге үйрөтсөң, ага дагы пайдалуу. Өтө пайдалуу. Бейшемби күнү, четверг күнү түндөсү, түндүн 3-чү бөлүгүндө тура алсаң жакшы. Тура албасаң 2-чи бөлүгүндө, тура албасаң 1-чи бөлүгүндө туруп 4 рекет нафил намаз окуйсуң. Нафилде ниет кылып, акылдым, зээним, Аллахым, акылымды, зээним ачтып, ниет кылып, халыс Аллах үчүн ниет кылып 4 рекет намаз окуйсуң. Биринчи Фатиханы окуп, зам сүрөсүгө дешурный кул Аллахты окубай, Фатихадан кийин Ясинди окуйсуң. Экинчи ракатында Фатиханы окуп, ага кошуп Духанды окуйсуң. Үчүнчү ракатында Фатиханы окуп, ага кошуп Алиф Лам Мим сажданы окуйсуң. Төртүнчү ракатта Фатиханы окуп, ага кошуп Мүлк сүрөсүн окуйсуң дейт. Мүлк сүрөсүн окуйсуң. Кадимкидей салам берилет, намаз бүтүлөт, дуа кыласың. Дуада Аллахка сөзсүз биринчи мактоо. Аллахтын ысымдарын айтып, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Малик, Ал-Куддус, Ас-Салам, Ал-Му'мин, Ал-Мухаймин, Ал-Азиз, Ал-Джаббар, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Batin, Ar-Rafi, Ash-Shafi, Ya Shafi, Ya Karim. Аллахтын ысымдарын айтып, Аллахка мактоо айтып, пайгамбарга салават айтып, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Хабибуллах, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Салаваттарды айтып, андан кийин Аллахым акылымды ач, зээнimди ач деп кыргызча дагы дуа кылса болот. Кыргызча дуа кылып, өзүңдү тартымды айтып, намазды бүтүрөсүң. Пайгамбарыбыз айтат, о Али, эгер ушинтип 3 жума, 5 жума, 7 жума ушинтип намазды окусаң, мени пайгамбар кылып жиберген Аллахка касам ичип айтамын, ар бир пенденин дуасы кабыл болот дейт. Кабыл болбой койбойт дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, мен кылбаган ишимди кыл деп айткан адам эмесмин. Армияда жүргөн кездерибизде дагы мен ушул Духан, Алиф Лам Мим сажданы такрар кылып, Ясинди такрар кылып, башынан жакшы жаттап, мен ушул намазды 5 эмес, 3 жол эмес, 7 жума эмес, пайгамбар айткан 7 жума деген эң көп. Мен 12 жума окуганмын. 12 жума окуганмын. Бул мээмде өтө катуу өзгөрүүнү алып келген. Мээмдин уктап жаткан клеткалары кадимкидей ойгонгон. Ар бир мусулман окуй турган намаз бул. Акыл, зээн ачуучу намаз. Бүгүн памяти жаман, эстеп кала албайм. Ага карата ар кандай курстар дагы ачылып кетти. Акылыңды күчөйтөбүз, акылыңды мындай кылабыз деген. Пайгамбар буякта намаз менен эле көрсөтүп койгон. Ушуну жатта, мынаны оку, акылың, зээниң эң сонун болот деген. Деп айтып койгон. Курстардан ачуудан максат негизи ал жерде да бирөөнүн бизнеске кетип атат. Пайгамбар бекерге эле айтып койгон бул жакта. Ушундай кылсаң, акылың сонун болот деп. Bundan alınıcı sabahka hurmatı mısın? Yasin, Mülk, Duhan, Alif Lam Mim sajdaların okuşumuz gereken, jattaşımız gereken. Bu namazda özgöçölüğü cemaatın keregi çok. Jeke adam özü okulat. Tünü tündösü четверг günü. Bardığınızlardı akıllı күчтүү, эң акылы күчтүү адамдардын катарына кирсин деп үмүт кылып, ниет кылып,
zeyin açı namazın oxunuşunu ixlas.